Кыргыз кодекси аялдардан сыпаты. Орозбек Төгөлбаев Кыргыз билим берүү академиясынын окутуучусу. Элибизде илгертен бери аялдын сын сыпатын талдап, жакшыларын даңктап, начарларын мисал кылып, кылымдан кылымга, ооздон оозго өткөрүп, аңыз кылып айтып келген эмеспи? Биз ошол айтыргандарды сыдыргыга салып карап чыгып, айрымдарын дагы бир жолу элдин элегене сунуш этүүнү оң көрдүк. Бүгүн өз турмушубузда дагы алтын согончок, жез түркүктөр, жабылуу кара ингендер, берекелүү сарамжалдар, ак жолук дилбирлер, ошону менен бирге дүр кабак чабдарлар да бар экенине абай салсак. Өз жашообузду мүмкүн болсо асылдар менен өткөрсөк, ал эми начарына туш келсек, аларды жакшы кылып тарбиялап алсак. Берекелүү сарамжал. Бул зайып ак дасторкон жайылдын бир түрү. Мунун башкалардын айырмасы өзгөчө сарамжалдыгында. Жыйып терген оокатын артыкча бир тартип менен кармайт, акыл менен урунат. Бул зайыпта эмнелер гана жок, эмнени издесең ошону ушул үйдөн табасың. Ошол эле учурда сарамдык кылбайт, берекесин элге чачып турат. Колунун баары келген иштүү, жез оймоктуу ууз, аялдарды чогултуп, иш кылдырып, дайым сарамжалын арттырып турат. Ак жолук делбир. Бул зайыптын али жаш келин аты кетелек болот. Ак жолугун делбиретип, самайын желге желбиретип, жарынын мойнуна асылып ойносо, жарашып, оюнга тойбой турган кези. Эки жаш сүйүшүп баш кошкон, келин жарын сүйөт, сыйлайт, урматтайт. Алган жарынын кареги менен тең айланып, көңүлүн табат, таттуу тамагын алдына коет, ою менен болот. Кийимин таза кийгизет, каалаганда бетинен сүйгүзөт, ошентип ишти күйгүзөт. Ар бир жаш жигит менин жарым болсочу деп эңсеген оймок ооз калем каш сулуу ургачы. Бирок ал өзүн алган жарына гана арнаган асыл келин. Келечекте мындан жогоруда айтылган мыкты зайыптар чыгат.